Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Шейх Солих Фаузандын тавхидтин акыйкатын баяндоо, акыйкатты пайгамбар болуп келген жана ошонун тегерегиндеги күмөндүү суроолорго жооптор дегендеп. Шейх бул жерде ушу китепте тавхидти эскерип, ага алып барчу жолдор, анын кандай коркунуч экени эскерип, бул жакта негизги ушуга тийиштүү суроолор бар. Бир 10го жакын суроого жооп берген. Ошол суроолордун тегерегинде күмөндүү жагдайда адамдар баш айланып, мурунку илгери дагы азыркы учурга чейин жүргөн абалдар көп дейт. Ошонун тегерегинде жооп берген. Иншалла ага да жетебиз, аз калды. Азыр болсо биз кечеги сабакты улантып, ушул жерге келип токтогонбуз. Тавхидтин Аллах Тааламдын акылары, Аллах Тааламга болгон ибадаттын түрлөрү бардыгы бир сөз менен айтканда ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга зат жок деп камтылган дейт. Биринчиден ла илаха дегенде нафи деп коет, жокко чыгаруу. Экинчиден иллаллах дегенде бул тастыктоо, тактоо. Аллахтан башка сыйынуучу заттардын бардыгын жокко чыгарып, ибадаттын бардык түрүн жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап тактоо деген. Ал эми ибадаттын кандай гана түрү болбосун, бирин да калтырбастан жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо деген. Ошондо ла илаха иллаллах деген ушу жокко чыгаруу. Аллахтан башкага арнала турган ибадаттын кайсы түрү болбосун жокко чыгарып, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо деген ла илаха иллаллах. Ошол жерде Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах Таалам үчүн жакындоо, Аллах Таалам үчүн алыстоо, оолак болуу дегенди да камтыйт. Ла илаха иллаллахтын ичинде кайсы нерсе Аллах Тааламга ибадат арнала турган болсо, ал нерселерди биз жакшы көрөбүз. Ал эми кайсы нерсе Аллахтан башкага арнала турган нерсе болсо, биз ошол нерседен оолак болобуз, алыс болобуз деген. Пайгамбарлардын бардыгы келгенде мына ушул эки нерсени камтып келген. Эки негиз нерсе. Эгер бул нерсе ишке ашпаса, ла илаха иллаллахнын мааниси чыкпайт, максаты орундалбайт. Мисалы, Ибраим пайгамбар коомуна келгенде эмне деди? Иннани бароун мимма та'будун. О коомум, мен силердин сыйынып аткан кудайыңардан, эстеликтериңерден оолакмын, алысмын, жакын эмесмин деп атат. Көрдүңүздөрбү? Өзүн бул нерседен таандык кылуудан, ага жакындоодон, ага биригүүдөн алысмын, оолакмын деди. Экинчиден иллаллади фатарани фа иннаху саяхдин. Ал эми мен жакындай турган нерсем бул мени жараткан Алла Таалам. Мына ошол өзү мени түз жолго салат деди. Ар бир пайгамбар келгенде ошо оолак болгонун, алыс болгондугун айтып, ширктен, Аллахка башка сыйынуу заттардан силер деле өзүңөр сыйынып атпсыңар, ташка сыйынасыңбы, уйга сыйынасыңбы, күнгө сыйынасыңбы, сени деле оюңду урматтайм, сеники деле бир кайсы бир деңгээлде жакшы чыгар, биз Аллах Тааламга эле сыйыналы деп биригели деп анткен эмес. Биз оолакпыз, бул пикириңерге бирикпейбиз, муну менен биз силерге менен жакындай албайбыз мындай ибадат менен. Биз тек гана жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынабыз. Мындай жериңерге отурбайбыз, жакындашпайбыз, кызматташпайбыз мындай да деп пайгамбарлардын баары оолак болгон. Ошон үчүн бул жерде Аллах Таалам үчүн жакындоо, Аллах Таалам үчүн алыстоо дегенде, Аллах Таалам үчүн алыстайсыз, эгерде ошол Аллахка сыйынылбай турган нерсе болсо. Бул деген бүт пайгамбарлар, элчилер келгенде ушуну даңазалап ачык айкын айтып койгон коомуна. Нахл сүрөсүнүн 32-аятында Алла Таалам айтат: "Ва лакад баасна фи кулли умматин расула ан ибудуллаха ва истанибут тагут." Биз ар бир үммөткө элчи жөнөткөндө айтып келгенбиз дейт. Силер тек гана жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынасыңар, Аллахтан башка сыйыныла турган нерселерди таба турган болсоңор, андан оолак болосуңар деп. Көрдүңүздөр, ушул экөө сөзсүз камтырыш керек. Жокко чыгаруу, тануу, алыс болуу, оолак болуу деген. Аллахтан башка сыйынала турган нерселерден ушул нерсе сөзсүз камтырыш керек. Ана мен Аллах Тааламга сыйынып атам, анан тиги Кудайдын баласы деп сыйынып атат экен, тиги отко сыйынып атыптыр, ар кимдин өзүнүн сыйынып атканга сый көргөзөлү. Мен ага эчтеке деп жаман деп айта албайм деген сөздөр жарабайт ал. Ал ошол Аллах сактасын диндин душмандарынын алып чыккан түшүнүктөрү да бул. Уйга сыйынса да сый көргөз. Анын өзүнүн сыйынуусу бар, сенин өзүңдүн сыйынууң бар. Бириге берейли. Андай эмес. Биз андайлардан оолакпыз, алыспыз, макул эмеспиз. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынабыз. Калган Аллахтан башка сыйынылып аткан заттардан
жерлер болобу, кандай жер болсун, ал жерден биз оолакпыз, алыспыз, ага бирикпейбиз, жакындабайбыз. Бакара сүрөсүнүн 256-аятында Алла Таалам айтат: "Фаман якфур бит-тогут ва ю'мин биллах". Кимде ким Аллахтан башкага сыйына турган нерселерге капыр болсо дегени ошону жокко чыгарса, ишенбесе, ынанбаса, макул болбосо деген. Ал эми жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ыйман келтирген болсо, факад истамсака бил урватил вусқа ла инфисама лаха. Анда ал адам дейт, бекем тутканы кармаптыр, ажырагыс деген. Мына Куранда да, хадистерде бүт ушул нерсени айкындап, ачыктап келген. Кимде ким ла илаха иллаллахны айтып, анан Аллахтан башка сыйына турган нерселерден оолак экенин даңазалап, ибадаттын баардыгын жалгыз Аллах Тааламга арнай турган болсо, ал бекем келишимде болду да. Мындайча айтканда Аллах Тааламга сиз келишим берип атасыз ла илаханы айтуу менен. О Аллахым, мен сени таныдым, мен сени билдим, сен гана жалгыз ибадатка татыктуу экенсиң. Мындан ары мен эч бир затка ибадаттын кайсы гана түрү болбосун арнабайм. Ага эч кандай ибадат кылбайм дегениңиз ла илаха иллаллах деп ушул келишим бергениңиз Кудайга. Ошон үчүн Алла Таалам Фатх сүрөсүнүн 10-аятында "Фаман наката фа иннама янкусу ала нафси". Ким келишимди буза турган болсо, ал өзүнө зыян берди, өзүнө келишимди бузган болот. Ал эми ким келишимди так аткарган болсо, Аллах Таалам дагы аткарат келишимди. Фасаютихи ажрон азима. Ага Алла Таалам өтө чоң соопторду берет. Мына бул нерсе менен биз түшүндүк. Кимде ким ла илаханы айткан болсо, ал ачык айкын жарыялап, ибадаттын баардыгын Аллах Тааламдын өзүнө арнайм дегенди билдирди. Мындайча айтканда Аллахтан башка сыйынууга зат жок, жалгыз Аллахтын өзү гана татыктуу деп. Эми бул нерсени түшүнгөндөн кийин бизге ачык аныкталат. Кимде ким ла илаха иллаллахны маанисин билип айткан болсо, андагы талаптарды аткарган болсо амал менен, ширкти четке каккан болсо, ишеним менен, амал менен аткарган болсо, бул чыныгы мусулман адам. Дагы айталайын, кимде ким маанисин түшүнүп, билип, талаптарын аткарып, ширкти четке какса, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадатты арнаса, ишеним менен, амал менен, анда ал адам чыныгы мусулман дейт. Ал эми кимде ким бул келимени айтып, амал кылып, талаптарын аткарса дагы сыртында, бирок ичинде ишеними болбосо, ал эмне болот? Ал мунафык болот. Себеби Меккенин мушриктеринде билесиздер, Меккеде, Мадинада болсун, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын убагында мунафыктар болгон да. Алар ла илаха иллаллахны айткан, керек болсо намаз окушкан, бирок жүрөктөрүндө күмөн болгон. Ушул ла илаха иллаллахнын ичиндеги маанисине болгон ишенбөөчүлүк же ынанбоо. Ал эми сыртында адам аткарып жүрсө деле ла илаха иллаллахны ширктен алыс болуп, намазын окуп, бирок жүрөгүндө күмөн, жүрөгүндө ишенич болбосо, ал адам мунафык болот. Ал эми ким тилим менен айтып, ла илаха иллаллахнын ичиндеги мааниге каршы амалдарды аткарып коюп, ширкти жасап коюп жүрсө, бул адам ла илаханы миллион жолу айтсын, пайда бербейт. Балким ал адам ыймандан ажырайт. Элестетиңиздер, жанагынтип кабырга сыйынгандар, отко сыйынгандар, сууга сыйынгандар, малга сыйынгандар, канча деген Аллахтан эмес башка нерселерге сыйынып жүргөндөр. Бирок ла илаханы айтып койсо эле, эмне болот? Куткарып койбойт булар. Көрдүңүз, бул жерде ушуга маани бериңиздер. Ла илаханы айткандай маанисин билиш керек, талабын аткарыш керек. Анан талабын аткарганда эмне? Ошо Аллахтан башка сыйыныла турган жерлер болсо, бүт четке какып жокко чыгарып, аны өзүнөн кайтарыш керек оолак экен. Ага ынанбаш керек, ишенбеш керек. Жүрөгү менен ишенип, жалгыз Аллах Тааламдын өзү үчүн өзүнө гана арнап аткарыш керек. Ошондо ла илаха иллаллахнын талабын, максаты ишке ашкан болот мусулман адам. Ал эми кээ бир адамдар бар, ла илаханы айтат, бирок карама каршы иштер жасай берет. Ла илаханы айтып, арбактан үмүт кылып жүргөндөр бар. Арбак колдосун деп. Ла илаханы айтып, мазар кыдырып жүргөндөр бар. Ла илаханы айтып, Түркистанга барып, кудуктан балалуу болом деп жүргөндөр бар. Ла илаханы айтып, Манастын күмбөзү же Сулайман тоосу же бир ыйык жердер, падышата ар кандай бир мазарлардан кыдырып, ошол жерден жакшылыкты тилеп, жамандыктан тосот деп жүргөндөр бар. Анда булар маанисин түшүнбөгөндөр. Аларга түшүндүрүш керек, жеткириш керек. Ай тууганым, сен ла илаханы көкүрөгүңдө турат, Кудай менен келишиң турат, сен мусулмансың, бүт жакшылык жамандык Аллах Тааламдын колунда, сандалып биякта кыйналып не кылып жүрөсүң? Мына өткөндө эле бирөө менен отурдум. 40 күн Манастын күмбөзүндө жатыптыр.
элестетиңиз, ошол жакта жатып сандалып жүдөп кетиптир, жуунбай ошондой бир нерсе. Намаз окуйм дейт, ошо таң калыштуу, намаз окуйм дейт. Мына көп ушундайлар. Мындайча айтканда мурунку пайгамбар алейхиссалату вассалам күрөшкөн мушриктер түшүнгөн маанини бүгүнкү күндө айрым мусулмандар түшүнбөйт. Алар ушул ла иляха иллаллах келименин маанисин түшүнгөн үчүн пайгамбар менен күрөштү да. Ошого ынанбай мушриктер. Эмнеге ынанган жок? Алар ла иляха иллаллах десе биз жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынат экенбиз дагы, могу Меккедеги турган буттардын баардыгын жокко чыгара турбайбызбы? Биз буга сыйынып келбедикпи? Жок, болбойт. Биз мындайга макул эмеспиз деп, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам менен күрөштү, согушту алар. Келименин маанисин билген үчүн. Ал эми кээ бир адамдар билбей эле, кел айтып коеюн ла иляха иллаллах деп коюп, уйга сыйынып, Аллахтан башкага сыйынып жүрө берет дагы. Такыр бул келимеси башка өрөөндө, мунун түшүнүгү башка өрөөндө болуп жүргөндөр. Алар чочурду. Эй Мухаммад, эмне биз ушунча кудайларыбыз көп, кудайчалар, ушунун баардыгын таштап бир эле кудайга сыйынып калабыз. Ушунун баардыгын таштап бир эле кудай кылып коебуз. Чочуп макул болбоду да. Керек болсо мурунку пайгамбарлардын баардыгы коомго келгенде коомун көзүн сайып, мындайча айтканда айтып, эй ушуну түшүнгүлө. Келгенде максатым ушул дегенде, алар коом баары таң калып, жана капырлар, мушриктер каршы турган. Мисалы Худ пайгамбар деле коомуна келгенде, коомуна айтты, монтип буттарга ар кандай нерселерди таштагыла, ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө арнагыла дегенде, алар эмне деди? Эй Худ, сен эмне бизге келип алып жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кыл деп буйруйун дейсиңби? Биздин ата бабалар сыйынып келген нерсени ташта дейсиңби? Сенин айткандарың бизге жаңылык деген да. Мына ушинтип пайгамбарлардын айрымдарын өлтүрүп, айрымдарын ташбаран кылып, айрымдарын өз жеринен кууп чыгарган да, түшүнгөндүгүнөн эли. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылыш керек турбайбы? Бул буттардан оолак болуш керек турбайбы? Ошол эле Солих келип айтты. Ушул эле сөздү, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кыласыңар, могу буттардын баарын жокко чыгарасыңар десе, алар да каршы турду. Не деди? Хут сүрөсүндө 62-аят. Атанхана ан набуда ма ябуду абауна. Эй Солих, сен дагы бизди ата бабаларыбыз сыйынып келген нерсени жокко чыгарасыңбы? Ата бабалар сыйынып келген нерсени тыясыңбы? Себеби көрдү, алар туул өскөндө эле ошол мазарларга, ошол буттарга, эстеликтерге ата бабалар сыйынып келгенин көрдү да, ошол нерсени көргөндөй улантып келе беришти. Аллах Таалам аларга пайгамбарларды жибере берди. Себеби эч бир коомду Аллах Таалам эскертпей, кабарды жеткирбей азаптабайт. Ошо элчилердин удаа келиши бул Аллах Тааланын ырайымы. Ошентип жеткирет, эскертет, анан тоң моюндук кылып укпай, тетир сүйлөп, от кайдаса бокко качкан адамдар табылат. Ошолорго Аллах Таалам өз жазасын берген. Ошол эле Нух пайгамбар да келип коомуна эскертти да. Биз айттык, эң биринчи ширк ушу Нух пайгамбардын коомунда чыккан. Себеби Адам алейхиссалам менен Нух пайгамбардын ортосунда 10 кылым өткөн. Бир дагы адам ширк кылган эмес. Бир дагы адам Аллахтан башкага сыйынган эмес деп келет. Ал дагы келип айтты. О коомум, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, могу буттардын баардыгын таштагыла. Десе алар да, о Нух, сен мындайча айтканда Нух пайгамбар чакырса, арасынан тыңдары, өзүнчө акылдуулар чыгып алып, элге үгүндүп атат да. Жок, силер бул кудайчыларды таштабагыла. Мындайча айтканда Нух пайгамбардын сөзүн укпай эле койгула. Вала тадарунна ваддан, ватты дагы, суатты дагы, ягусту дагы, яукту дагы, насран да таштабагыла. Бул Солих эле адамдардын аттары болгон. Алардын эскерип турабыз деп эстеликтерди куруп алып, анан аларга сыйынып баштады кийинки урпактар. Нух пайгамбар келип эскертсе, кайра элин үндүп атат да, арасындагы бузукуларычы. Биз ушинтип эле келбедик белек. Ушинтип эле көрбөдүк белек ата бабаларыбыздан. Ватка деле сыйынганбыз, суа, бул аттары. Ягус, яук, насра деп. Мына капырлар ушинтип түшүнүп келген. Ла иляха иллаллахны түшүнүп, түшүнгөндүгүнөн түшүнсөк, муну аткарыш керек, ошочу биз аткарбайбыз деген да. Бирок тилекке каршы айрым адамдар такыр маани бербейт да. Ла иляха иллаллах айта берсең эле болду. Маанисине маани бербей эле кой. Бул ла илаханын ичинде жокко чыгаруу бар. Ла илаханын ичинде тастыктоо бар. Ла илаханын ичинде сүйүү бар. Ла илаханын ичинде олак болуу бар. Талаптары бар, шарттары бар. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана
муну тил менен айтып коюу маселе бүтүп калбайт. Ошону пайгамбарлар коомуна жеткиргенде анан адамдар жана мушриктер түшүнүп, муну айткандан кийин биз келишим кылат экенбиз Аллах таала менен. Мунун баарын ташташ керек экен деп анан тетиринен кетишкен да. Бул акыйкат чындыгында. Эгерде адам мунун маанисин билбесе, түшүнбөсө, буга каршы иштер жасай берсе, ла илахын айта берсе деле пайда бербейт. Мен мусулманмын деп алып капырчылык жасай берсе, Аллах менен келишим түзүп жалгыз өзүңө сыйынам деп башка нерсеге сыйына берсе, кантип болсун мындай? Ошондуктан бүгүн дагы караңгылыктын айынан, кайдыгерликтин айынан, илим таркалбагандыктан канча деген мусулмандардын арасында дагы өлүктөрдөн сурап, келимени айтып койсо деле буга каршы иштер жасагандар көп. Керек болсо ошо ла илаха иллаллахнын маанисин түшүнбөгөндөр, муну туура эмес которгондор да көп. Мисалы, кээ бир тайпалар жамааттардын арасынан да ла илаха иллаллахны эмне деп түшүнөсүң десе, айтышат да, жоктон бар кылуучу бул жалгыз Аллах деп. Ла илаханын маанисин түшүнүп айтышат да. Ла кадира алал ихтира иллаллах. Бир нерсени пайда кылуу, жоктон бар кылуучу жалгыз Аллах өзү гана депчи. Бул ката да, бул эмес да максат. Ал белгилүү эле Алла тааланын баардык нерсеге кудуреттүү экенин. Аны керек болсо ошол мушриктер түшүнгөн. Жана мурунку сабактарда айтып атып, Аллах таалам өлтүрөт, тирилтет, ырызык берет, жакшылык жамандык Кудайдын колунда деп түшүнгөн депчи, мушриктер түшүнгөн бул нерсени. Бул нерсени мойнуна алган, ал жаратат, ырызык берет, өлтүрөт, тирилтет деген. Ана бүгүнкү күндө келип кайра тантырап, ла илаха иллаллахнын мааниси жоктон бар кылуучу, Аллахтан башка эч кимдин кудурети жок, бар кылууга, жоктон бар кылууга жалгыз Кудай гана жетет деген. Бул түшүнүктүү эле, жоктон бар кылуу деген ал Аллах тааланын кудуретиндеги иш. Бирок ла илаха иллаллах пайгамбарлар ачыктап, аныктап айтып келген нерсе бул болгон жок да. Бул жалгыз Аллахтын гана өзүнө ибадатты арноо, андан башка нерселерден ибадатты жокко чыгаруу, жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык кылуу, ошого гана тастыктап, аныктап, тактап коюу, жүрөгүң менен ынанып, ошондой ишенимде болуу деген сөз. Жалгыз Аллахтын гана өзү гана ибадатка, андан башка сыйына турган жерлердин баардыгы татыксыз, жарабайт, болбойт деген сөз да. Ибадаттагы ширк кандай болот? Бул ибадаттагы ширк Аллахтан башка нерсеге арноо. Бул мурунку заманда да болуп келген, ушул күнгө чейин дагы деле уланып келатат. Тек гана түшүнгөн адамдар бул нерсенин оолак болууда. Ширктин эки түрү бар негизинен. Чоң ширктин түрлөрү жана Аллахтан башкага курбанчылык кылуу, Аллахтан башкадан суроо, кайсы бир ибадаттын түрлөрү болбосун Аллахтан башка нерсеге арноо. Бул чоң ширк. Ал эми кичинекей ширкте адам капыр болбойт, ыймандан чыкпайт, бирок Аллахка болгон жалгыз ибадат кылып аткандагы түшүнүгү, таухиди кемийт, алсырайт. Бирок ошону улантып жүрө бере турган болсо, акыры барып чоң ширкке түшүп кетиш коркунучу бар. Бул жанагы кичинекей ширкке кайсылар кирет? Аллах Тааламдан башка нерсе менен касам ичүү, кичинекей рыялар, ибадатында бирөөлөр көрсүн деп аралашып кеткендиги, сен кааладың, Аллах Таалам каалады, теңеп айтып койгон сөздөр, маани бербей тилинен чыгып кете турган сөздөр, мына ушундай. Булар кичинекей ширкке кирет. Бүгүнкү күндө ошо ширк дагы аябай көбөйдү. Себеби көп адамдар Аллахтын китебинен алыстады, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүнөн алыстады. Жана алар өздөрү көргөн ата бабаларыбыз, чоң аталарыбыз ушинтип туулуп өскөндө эле кандай көргөнбүз, ошондой ээрчи беребиз деген аша чапкандык, чектен чыккандык, өлүктөрдү өтө урматтайбыз деп, мына ошонун артынан дагы бүгүнкү күндө ширктин түрлөрү келе атат дейт. Жанагы эстеликтерди куруп, өлүктөрдү ашыкча урматтап, ислам динди үйрөнбөгөндүгүн, сокур ээрчип кете бергендиги, бир китеп карап, илимдүүлөрдү укпастан, эл эмне деп атат, ушинтип эле келгенбиз, ата бабалар ушундай кылган, мына биз деле ушинтип келатабыз деп уланта бергендиктен. Умар ибн Хаттабтын жакшы сөзү бар. Адамдын исламга киргенден кийин акырын боолору жана чечилген келишимдери чечилип кете берет дейт акырын. Жана жипти байлайсыз го. Акыйда деген эмне? Ошол байлайсыз, ишенип, ишенимиңиздин баардыгын, жакшылык жамандыктын баары Аллахтын колунда экен, ибадаттын баарын Аллахка арнайм деп сиз убада берип келишип ла илаха иллаллахны айткандан кийин ушул байладыңыз болду исламга.
Эгерде ушуну чечип сала турган, исламга каршы келе турган нерселерди билип үйрөнбөсөңүз, анда адам акырын кайрадан караңгылык доорго, капырлык нерсе кайта берет дегенди Умар ибн Хаттаб. Исламда чоңойсоңуз деле, исламда чоңоюп жүрө бериңиз, жакшылыкты эле биле бериңиз, бирок жамандыкты билбеңиз. Жалгыз Аллах бар экенин билиңиз, бирок Аллахты акысын буза турган нерсе билбесеңиз, ушул ыйманыңызды талкалай турган, кемите турган, алсырата турган, жокко чыгара турган сөздөр, амалдар, кадамдар, түшүнүктөр бар да. Ошолорду билбесеңиз, анда кете берет. Ошон үчүн адам тек гана жакшылыкты билип калган эле жетиштүү эмес. Жамандыкты дагы билиш керек. Максатыбыз андан оолак болуш үчүн, сак болуш үчүн. Кимде ким жакшылыктын, жамандыгын билбесе, сөз жамандыгына түшүп калат. Белгилүү бул. Жана ошондой эле дагы бир ушу жахилдиктин таркаган себептери бүгүнкү күндө ошо сот тармак аркылуубу же кандай дагы башка китептер мененби, гезит журнал байтор ар кандай жомокторду, негизсиз окуяларды айтып жүргөн адамдардын дагы орду чоң. Ошолор дагы себепкер адамдарды караңгылыкка түртүшкө. Себеби алар эч кандай далилге, Куранга, сүннөткө таянбастан окуяга таянат. Ошол ширкин да баяндаса, мындай бир мазар болуптур, анан ал жерге барыптыр, анан ошол топурагын чылап ичиптир, же ошол жерде жатыптыр, анан жакшы болуп калыптыр. Байкасаңыздар, көп жанагы Аллахтан башкага сыйынууга чакыргандардын далилдери окуялар. Ушундай болуптур, анан жакшы болуп кетиптир. Баласы болуп жүргөн экен, анан ошондой бир олияга барып колун кармаптыр, анан балалуу болуп кетиптир. Арстан кууп келатыптыр, анан Кудай десе угулбай, Кудай жардам бербей калыптыр, анан олия устазына айткан экен, анан арстандан куткарылып кетиптир деген сыяктуу жалаң окуяларды угасыңар да. Бир Куран сүннөт негизинде эмес, ушундай бир окуяларга таянып, элди алдап, азгырып, Аллахтан башка сыйына турган нерселерге адамдардын жүрөктөрүн байлашат. Адамдар бул нерсеге бат эле алданып калышат. Практикада болуп атса, анда болот турбайбы дейт. Кой анда мен деле барайын дейт. Мына бүгүнкү күндө жанагынтип экскурсия уюштургансып Түркистанга алып баргандар бар экен. Алып барып ошол жактан койдун сойдуруп, акчасын төлөтүп, алардан акча пайданы таап, анан ал жерден кудукта туруп алып, максатыңды айт, орундалат. Эмнени кыялданып жүрөсүң, кандай балейден чыга албай жүрөсүң, ошондой балейден чыгасың, карызың болсо кутуласың, жетпеген кыялыңа жетесиң, мына ушул жака барсаң деп анан алардан акчасын да шыпырып алат экен. Анан кыдыртып келип, ортодо аферисттер жүрөт. Алла сактасын. Карапайым адамдар ла иляха иллаллах маанисин түшүнбөсө, максатын, талаптарын билбесе, илим албаса, намаз окуп жүрүп деле башка нерселерге ооп кете берет. Жанагынтип колуна нерсе чыкса жип байлап алгандай, көз мончок байлап деле жүрбөйбү ошону, такасын тагып алып мына. Өткөндө эле көрдүк. Намаз окуган эле адам босогосуна така коюп коюптур да. Анан сураса кой, билбейм, кут кирет, анан мен бул бир себеп чыгар, бир жакшылык чыгар деп. Себеп болуш үчүн да Алла таалам себеп кылыш керек да, туугандар. Ушуну билели. Же врачтар айтат аныктап тактап, мына бул сага себеп, дары себеп, ошону да туура диагноз менен, туура рецепти менен. Мисалы Алла таалам себеп кылып койгон мына замзам сууну шыпа иче бериңиз, шыпа катары Алла тааламдан сурап, муну себеп деп. Кайсы нерсени шарият себеп деп койгон болсо, колдонуңуз ошону себеп деп. Шарият Алла таалам Куранда, сүннөттө себеп деп койбогон нерсени өзүңүз эле себеп деп, коросту союп, башын илип коюп, өзү себеп жакшылыкка деп, таканын илип коюп себеп, карама каршы нерсе. Кудай сактасын. Мына ушундай күмөндүү жагдайларды ширктин таркалышына, караңгылыктын орношуна, мусулман эле болуп ла илаха айтып, бирок буга каршы амалдарды жасашка, тетиринен каршы иштер жасашка бүт себептердин бири ушул илимден оолак болуу, окуялардын себептеринен, жана мурунку сабактарыбыз айткандай эң чоң себептердин бири тарыхта биринчи жолу болгону ушул өлүктөрдү урматтайбыз, сыйлайбыз деп отуруп, күмбөздөрдү куруп, эстеликтерди куруп, аны эстеп турабыз деп отуруп, акыры барып кийинки муун кимдерге сыйынып кетти? Аллахка сыйынды, жок, өлүктөргө сыйынып кетти. Мурунку доордогу адамдар ага сыйынбаса дагы, себеби айткам, шайтандын деми узак, туугандар, шайтандын планы узак. Мына бүгүн эле азгыра албай калса, бүтүп калбайт, эртеңкиге коет. Же 1 жылга коет планды, же 10 жылга коет, же 1 кылымга коет. Сизди азгыра албаса, сиздин балдарыңызга коет. Мына ошон үчүн ба ширкке алып баруучу жолдордон оолак бол деген ошол. Мен ширк кылган жокмун го демеш.
ширкке алып баруучу жолдор бар. Сиз түшүнсөңүз бул нерсе ширкке болбойт деген, аны балаңыз түшүнбөй калат эртең. Башка кийинки урпагыңыз түшүнбөй калат максатын. Ошон үчүн жамандыкка алып баруучу жолдорду дагы кескендей эле ширкке алып баруучу жолдорду да кескен шарият, токтоткон. Жанагы күнбөстөр, эстеликтер ошол Аллахтан башкага сыйынуучу бир атрибуттарга айланып калган тарыхта да. Ошол нерсе ким гарантия берет, ким айта алат аны? Кайрадан кайталанбайт, болбойт деп. Кайталанбай эле кайталанып атат бүгүнкү күндө деле. Мына Иранда көрүп атабыз, араб өлкөлөрүндө да бар бул нерсе. Күнбөстөргө урматтап ошол жерге барып кой союп, алыстан жол артып келип түнөп, ошол жерден бир жакшылыкты сурап, мына ушундай булардын дагы бир адашкан сөздөрү бар да, суроолору бар, өздөрүнүн элге түшүндүргөн чала түшүнүктөрү бар. Эмнеге биз өлүктөрдөн сурайбыз, эмнеге биз булардан мындай деген, ушуну Шейх Фаузан бир 8 топ кылган экен, ар бирөөнө жооп берген. Иншалла ушуну бирден алабыз. Ар бир шубхасын. Шубха деген ушул күмөндүү жагдай. Аны укканда сиз дагы мындай сезгенип, эгер муну билбесеңиз, ушундай кылып суранса болот турбайбы деп. Мисалы бирөөлөр айтып коюшу мүмкүн сизге. Адам өлгөндөн кийин аны жаны Аллахка уштубу? Аллах кушту. Аллах кушса анда Аллах Тааламга жакын экен да. Андай болсо сен ошону ортого салып сурансаң эмнеси бар? Сен андан сураган жоксуң да, сен Кудайдан сурап атасың да. Бирок болгон эле ошонун атын атап ортого салып койсоң, балким сага караганда тиги өлүп күнөөсүнөн тазаланып калды. Ошонун урматына сени Алла Таалам жакшылыкка салып коет чыгар деп койсо, мына экеленип калат да, муну түшүнбөгөн адам. Ушундай жагдайдагы күмөндүү абалдар бар. Ошону ар бирөөнү жакшылап түшүнүп алыш керек. Эмнеге өлүктөн суранбаш керек? Эмнеге ошондой ыйык жерлерге барбаш керек? Ыйык дегенде булардын сөзү менен да, биз билген ыйык 3 эле жер бар. Аллах Тааламдын үйү Мекке, ошол жерге 2 рекет намаз окусаңыз 1000 рекет болот. Пайгамбардын мечити 2 рекет окусаңыз 1000 рекеттин соовун аласыз. Меккеде 100 000 болсо, анан Акса мечити, ал жерден 500 жаңылбасам. Аллах Таалам өзү ыйык кылып мына ошол жерге атай акча коротуп, убакыт коротуп, жол артып, барып, түнөп, намаз окуп, дуа кылып Аллахтан суранып келсеңиз, кандай улуу соопторго жетесиз. Андан башка жерлерге акча коротуп, жол артып бара турган жерлер жок өзү, андай айтылган эмес. Жакшылык сурайм десеңиз, каерден болсо сураныңыз. Үйүңүздөн суранасызбы, мечиттен отуруп суранасызбы, тахаджудтө суранасызбы? Ошондой замандарды койгон убакыттар бар, жакшы шарапаттуу убакыттар белгилүү болуп. Мен байкашымы Шейх 8ге бөлүптүр. Анан ар бирөөнү бирден алабыз иншалла. Бүгүн ушу менен чектелели. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху таала ала хайри халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.